жаз мезгилинде азыр биринчи очередте SPF'ти жакшы сүркөп жүрүш керек, потому что вот базарский SPF'тар бар, сонун деп мактап сатышат, бирок аларда күндө турат, ал келгүнчө срогу өтөт, анын ичинде эмне барлыгын эч ким билбейт да. Поэтому профессиональный SPF'тар сүркөгөнү сунуштайм да. Например, коллаген SPF бар, бессмерть SPF бар. Ушундай SPF'тар эң сонун SPF'тар болот. 30+ бар, 50+ бар. Обычный кээ-биркилерди ушундай акчасы жетпеген состояниеге карап, если возможность болсо, профессиональный жакшы SPF'тарды алып сүркөш керек. Булар дагы слишком дорого эмес. Например, 2,5 миң, 2700 ушундай да. Бизде Кыргызстанга нормальный нормада. 2 саатта бир сүркөп туруш керек, поэтому күндө уже намаз кетип калат да. Күндүн нуруда 2 саатта бир сүркөп туруш керек. Потому что 2 сааттан өткөндөн кийин буну уже эффекти кетип баштайт да. Күндөн жакшы сакталыш үчүн 2 саатта бир сүркөп туруш керек. Макияжды журган кыздар, постоянно макияж журса, ал 1 айда бир обязательно чистка кылып туруш керек, потому что бет поралар жапылып, кожа жапылгандан кийин уже дышать этпей калат да. Поэтому надо чистка обязательно. Энзини тоналка канча көп койгон сайын машинка көп түшөт. Поэтому обязательно кечкурунда ночной уход кылып, умывашка, сухой кожаларга пенка менен жууш керек. Жирный кожаларга мындай умывашкаларды жууп туруп, анан ночной кремди сүркөп жатыш керек или сыворотка. Болбосо кээ-биркилер гидрофильный маслода жууса да жакшы болот, потому что слишком плотный тоналка койгондо ана только гидрофильный масло чыгарат. Гидрофильный масло мындай жирный кожаларга жакшы. Слишком плотный макияж кылгандарга жакшы. А так 30 жашка чейин умывашка менен пенка да жакшы болот. Уходду 25тан кийин жакшы уход башташ керек. 28 жаштан кийин уже коллагендар иштеп чыгыш токтойт аял кишиде. Поэтому коллаген сунуштайм, обязательно коллаген для кожи. Это нормально. Кожалар, сухой кожаларга тем более. Коллаген и ногти, и волосы, и ресницага жакшы. Кожаны подтянет кылып, мындай лифтинг эффект берет. И еще умывашка. Основной домашний уход – умывашка, пенка, ночной крем, SPF. Самый главный домашний уход ушулар кирет.